Аяламдын кайгысындай кетпеген, айланчыктап ары бери дегдеген, алыкулду ажал кайдап баратып, алда кайра мага келген сен белең. Көкүрөктү ооруксунтуп кетпеген, көдөнүмдү коркунучка кептеген, көрө албай жакыныма зар кылган, көр турмушта тапкан азап сен белең. Түгөнбөгөн түпкүрүнө жетпеген, түнөргөндөй менден такыр кетпеген, түндөр узун оңой менен таң атпас, өмүрүмдүн кыш жилдеси сен белең. 5 жыл мурун мындан ары адам болбойм го деп ойлогом. Ушунчалык катуу ооруганыман тура албай калдым. 2015 жылы кышында 4-чү кызымды төрөдүм. Өзүм оорудан уламалсыз сезгендиктен араң эле сүйүнгөнгө жарадым. Кадимки дарыларды ичсем, жөтөлүм өтүп кетет деп ойлодум. Бирок андай болбоду. 6 ай курулай өзүмдү өзүм дарылоодон кийин гана рентгенден өтүп коркунучтуу кургак учук диагнозун билдим. Кургак учук бактериалдык этиологиянын жугуштуу оорусу. Иммунитети төмөн, тамак рационун туура сактабаган, санитардык гигиеналык нормаларды кармабаган, начар социалдык турмуш шарттарында жашаган адамдар кургак учукка көп чалдыгышат. Кургак учуктун козгогучу абадагы тамчылар аркылуу жугуучу кох таякчасы. Кохтун таягы таракан сыяктуу. Топурак, жакырчылык эл көп жерде өзүн эркин сезет. Германиялык микробиолог Роберт Кох кургак учуктун козгогучун тапканын жарыялаган. Анын урматына ооруну козгоочу микробактерия Кохтун бацилласы деп аталып, 1982 жылы 24 мартта бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнү катары белгиленип баштаган. Жугуунун негизги жолу Кох таякчасынын дем алуу органдарына аба тамчылары аркылуу кирүү. Бактерия денеге дем алуу жолдору аркылуу кирип, андан ары колко былжырына, исиркектерге жетет. Андан соң кан менен чогуу организмге тарайт. Кургак учуктун белгилери: 2-3 жумадан ашык жөтөлүү, кан аралаш какырык чыгуу, түнкүсүн тердөө, табиттин жоктугу, кадимкидей тамактанса деле дене салмагынын азайышы, чарчоо жана алсыздык, төштүн оорушу, температуранын жогорулашы. Мына ушундай оору менен ооруканага басканга алым жок акыбалда келип жаттым. Дарылануу керемет күчүн көрсөттү. Дарылангандан 1 жума өткөндөн кийин бир аз баса баштадым. Басыш аябай оор болду, бирок дарыларды өзүм барып алайын дедим. Дубалга таянып басып атып, коридордон өттүм. Врачым мени көрүп ыйлап жиберди. Ал кубанычтын көз жаштары болчу. Себеби мен ооруну жеңип, айыгып бараттым. 2 жыл ичинде күндө ичүүчү 25 таблетканын кыйыр таасирлерине карабастан дарыларды ичүүнү токтоткон жокмун. Мен кайрадан жашагым келди. Балдарым үчүн жашагым келди. Адам ооруганда жардамга муктаж. Эгерде өзүңүздү сүйүктүү сезсеңиз, ишенер адамыңыз болсо, анда сиз тезирээк сакаясыз. Көпчүлүк оорулуулар дарылануу узак жана оор болгон үчүн дарыланууларын токтотуп салышат. Анткени алар өздөрүн жалгыз жана бөлүнгөнсүп сезишет. Дарылануунун аягына чыгуу алар үчүн айыгуунун, ал эми коом үчүн кургак учукту жоюунун бир гана жолу болуп саналат. Кургак учук мага көп нерсени үйрөттү. Үмүт менен жашоого, ойгонгондо ар бир аткан таң үчүн ыраазы болууга жана башкаларга жардам кылууга. Кургак учук менен ооруган жакындарыңызга болушунча кам көрүп, колдоп туруңуз. Сиз анын тез сакайып кетишине
себепкер болосуз.